Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Түркияга иш сапары менен барды. Анын жүрүшүндө Байсалов Түркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз менен жолугушту. Тараптар Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы эки тараптуу саясий, соода, экономикалык, маданий жана гуманитардык кызматташтыктын учурдагы абалын жана өнүгүү келечегин кеңири талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 2025-жылдын сентябрь айында Бишкек шаарында өткөн соода, экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынынын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган иш-чаралар планын ишке ашыруу боюнча эки өлкөнүн министрликтеринин ишин активдештирүү боюнча макулдашууга жетишилди. Сапардын алкагында Эдил Байсалов Түркиянын саламаттык сактоо министри, Түркиянын радио жана телекөрсөтүү корпорациясынын башкы директору менен жолугушту. Сапардын аягында Байсалов Түркия президентинин администрациясынын аймагында жайгашкан Бештепе Миллат Ормани паркына барды. Ал жака президент Садыр Жапаров түрк тарапка эки өлкөнүн элдеринин достугунун белгиси катары белекке берген кыргыз улуттук боз үйлөрүн орнотуу пландаштырылууда.